Саламатсыздарбы? Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Урматтуу мекендештер, биз 4-октябрда шайлоодон чоң сабак алышыбыз керек болчу. Анын кесип бетимдин караштагы партиялар кысым болгон. Экинчиден, чыныгы атаандаштык болгон эмес. Үчүнчүдөн, бирекелик үч киши деген. Мына ошол кайталанып атат. Бүгүн оппозициялык көз караштагы президенттикке талапкерлер түздөн түз кысым. Биринчиден, Бектур Асановдун соту күндөн күнгө атайын созулуп атат. Экинчи, Курсан Асановго үй камагына алып коюшту, чыгарган жок. Үчүнчүдөн, Мадумаровго карата генералдык прокуратура билдирүү жасады. Төртүнчүдөн, андан башка 7 талапкерге Равшан Жээнбековго, Бектур Асановго, Үмөталиевага, Иманалиевго, Исабековго, Курсан Асановго, Сооронкуловага эң кызыгы демократияны коргой турган уюм кайра демократияга каршы чыгып, коалиция үчүн демократия борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазыптыр. Бул өтө парадоксалдуу. Себеби буга чейинки демократия үчүн коалицияны жетектеп келген Эдил Байсалов, Динара Шурахунова, Төлөкөн Исмаиловалар адам укугун, адамзаттык баалуулуктарды, мыйзамдуулуктарды колдоп атат. Азыр жаңы келген жетекчилик тилекке каршы Эрик Рыскулбеков бийликти колдоп атат. Биздин билишибизче, бийликтин буйрутмасы менен оппозициялык көз караштагы талапкерлерге каршы арыз жазылды. Демек бул эмне? Бул 10 январдагы өтө турган шайлоонун тазалыгына күмөн жаратты. Уважаемые соотечественники, легитимность будущей президентской кампании, которая состоится 10 января, остается под большим сомнением. Во-первых, идет давление со стороны судебных органов власти на кандидата Курсана Асанова, на кандидата Бектура Асанова. Генеральная прокуратура, к сожалению, написала заявление на имя другого кандидата, Адахама Мадумарова. Что касается других кандидатов, вместо того, чтобы защищать права граждан, общечеловеческие ценности, коалиция за демократию, Эрик Рыскулбеков во главе, они написали жалобы, наоборот, на оппозиционных кандидатов. Это вызывает большие сомнения в легитимности будущей выборной кампании. Во-первых, мы еще не получили статус кандидата. Как получим статус кандидата, как начнется выборная кампания, мы должны четко придерживаться принципам закона. Мы пока только подали заявление. То есть на информационном пространстве каждый из них, который претендует на пост президента, имеет право давать пресс-конференции, брифинги, встречаться с журналистами, давать интервью. То есть и здесь никаких нарушений нет. Во-вторых, то, что сегодня делается со стороны правоохранительных органов, судебных органов, это вызывает большие сомнения. Поэтому мы призываем, сегодня состоится 3:30 заседания Сенатсберкома, чтобы они извлекли уроки из прошлого. Почему произошла катастрофа после парламентских выборов 4 октября? Потому что были нарушения вопиющие, недоверие, не было настоящих конкурентных выборов. Мы хотим стабильные выборы, мы хотим настоящие законные выборы, мы хотим честные выборы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Биз бүгүн саат 3:30 Борбор шайлоо комиссия президентке талапкерлер боюнча маселе каралат экен. Ал жерде биздин үстүбүздө дагы коалиция жана жарандык коом үчүн деген коалиция кайрылган экен. Демократия жана жарандык коом деген коалиция. Исаев ушул бир маалымат агенттигине интервью берди. Интервью бергенге эч кандай чектөө жок. Эгерде талапкер ал интервью үчүн кандайдыр бир акча коротпогондон кийин анда эч кандай чектөө жок. Эмне силерге деле берип атабыз. Көчөдөн да сураса жооп бергенге анда эч кандай чектөө жок депчи. Экинчиден, ушунчалык эле ушул коалиция, демократия үчүн деген коалиция калыстык боло турган болсо, негизги талапкерлердин бири Садыр Жапаровдун кыймыл аракетин эмнеге карабайт? Эмнеге ал ушунчалык артыкчылыкка ээ болуп турат, башка талапкерлерге караганда ага көңүл бурбайт дагы, анан ушул бийликке каршы барып аткан талапкерлердин үстүнөн ушунчалык көңүл буруп, кемчиликтерин тапканга аракет кылып жатат. Мен бир эле нерсесин айтып коеюн. Милдет премьер-министр болуп турганда шайлоо аныкталган. Шайлоо күнү аныкталгандан кийин эч ким кайрымдуулук иштерди же болсо кандайдыр элдерге бир убада бербеш керек. Ал болсо электр энергия боюнча, пенсия боюнча, жанагы
насыялар боюнча пайыздарын 3 айлык кечем деп бир топ материалдык жактан элге убада берди. Буну деген сатып алуу, добуштар сатып алуу аракети деп караса болот. Демократия үчүн коалиция ошону эмне карабайт мисалы? Эмнеге ал болсо бүгүнкү күндө мамлекеттик күзөт кызматы менен, мамлекеттик унаа менен, мамлекеттик резиденцияда жашап атат, ага эмне көңүл бурбайт? Бүгүнкү күндө эски талапкерлердин бири болгон Садыр Жапаров мисалы элге ачык калбайт атат. Мен жөнөкөй жаран катары шайлоого чыгып боюнча чечим кабыл кылдым. Ал бүгүн эртең уттуруп кое турган болсо кайра премьер-министр болуп келет. Аны бардыгы да ошол себептен акимдер, губернаторлор, министрлер айла жок. Аны кайра келе турган билип туруп, анын камчысын чаап берет. Ошол себептен биз бир топ жолу узурпациянын аракеттери болуп атат дедик эле. Бийликтин бутактарынын баардык аткаруу бийлигин, мыйзам чыгаруу бийлигин, сот бийлигинин баарын бир колго алуу аракети аскер келиспейби? Бейбит уюмдарына колго алалы. Бир суроом бар эле да, ошол Садыр Жапаровдун азыр резиденцияда жашап атканына сиздердин көз карашыңыздар кандай? Бул канчалык мыйзамдуу? Анткени ал азыр сиздердей эле, биздей эле жөнөкөй жаран, туурабы? Талапкер. Эң биринчиден ал өзүнүн мыйзамдык укуктарын баарын тапшырып кетти. Ал мен дейли бир отургандан баарыбыз дейли жөнөкөй жаран. Жөнөкөй жаран катары өз штаттарын ачыш керек. Өзүнүн үйүндө жашаш керек, жолбосо үй жок болсо квартирасында жашаш керек дагы жөнөкөй жаранда отуруп өз үйүнө биз менен барабар алып кетиш керек. Экинчиден, Садыр менен кошуп 14 ноябрда документ тапшырган балдар ушу кезге чейин бир тобу уруксат алган. 8 күнгө кечиктирип документтерин берип атат. 8 күнгө кечиктирип. Бирөөлөргө шыйлы алып келип берип атат справкасын, мынакей силер расчет ачып бергиле, калгандары кечиктирип алып келип атат. Анан азыр да тең салмактуулук жок. Резиденцияда отуруп, жанагы мамлекеттик машиналарды бюджеттен каражат колдонгонго ага эч кандай юридикалык жана башка уруксаттар жок. Эми биз боюнча айтып кетелик, бейөкмөт уюмдардын функциясы бул жөнөкөй гана мониторинг алып баруу, карап, айтып кетүү жана мыйзам бузулатса тактап берүү. Бүгүнкү укугун коргоо. Ошол бейөкмөт уюмдар эмнени белгилеп кетиш керек эле? Подписной листтерди кандай болуп атат, кандай уруксаттарды берип атат, канча инструкцияны бош айком бузуп атат. 7-8 инструкциясы конституция жана конституциялык мыйзамга каршы болуп атат. Биз ошол себептен бүгүн мынакей Канат Исаевка кайрылып барабыз. Эртең парламентке чоң кат жолдодук. Ал жолдообузда сурап атабыз. Баарыбызга тең укуктуу шайлоого чыкканга мүмкүнчүлүк бериш үчүн эртең парламент жана президенттин аткаруучу ыйгарымдуу мүмкүнчүлүгүн аткарган биздин спикер ошол тез арада караттырып жана ЦИКтин аша чаап кеткен немелер боюнча баа берүүнү сурап атабыз. Каныбек Капашевич, сизге суроо да. Өткөндө эле сиздердин араңызда отурду эле Садык Шернияз. Анан ал кандидатурасын алып салды, Садыр Жапаровго жолуккандан кийин да. Сиз жанында көбүрөөк жүргөн адам катары сиздин пикириңиз ал кишинин ушул аракетине. Ал ошол бир жума мурда эле өткөн шейшембиде сындап аткан да. Анан сиздерден дагы ушундай эме кадамдар болушу мүмкүнбү? Эки жактай, биринчиден ал кече граждандык өзүнүн позициясы ошол өзү билдиргендей мен жолукканда айтты. Мен маданияттын өкүлү катары 5 маселем болчу. 4-төрүнү колдоп берди, парламентаризм боюнча ачык пикирде да калдык. Мен ошон үчүн талапкерлердин алдым деди. Жеке анын өзүнүн саясий позициясы. Экинчи, мен талапкер катары жок, мен аял ишем барам, мен талапкерлигин алам деген оюм жок. Дагы ошончо болуп кеткен провокациялар. Алда кандидаттарга болгон провокациялар көбөйдү. Аны карап аткан милиция жок. Баягы белгилеп коюп кетип атат да башка эшеси. Биздин офиске бир эмес 2 жолу кол салуу болду. Ошол ишечке чейин текшерилбей атат. Жана да биздин кайрылып аткан каттарыбыз, ЦИК бир барар кат ошол күнү караш керек. ЦИК күнүгө чогулуш керек. ЦИК каалаган күнү чогулат, мынакей кече күнү эле биздин үстүбүздөн жалоба түшүптүр, кече күнү эле. Бүгүн саат 3кө коюп атат. Биздин уполномочийлердин башкалардын жалобаларын ЦИК карабай, мисалы биздин эле 2-3тө кууп жүрүп карап туруп атабыз. Бул ЦИКтин өзүнүн одоно ишин алып бара албай, жана кандайдыр бир кызыкчылыкты колдоп иштеп атканын далилдеп атат. Ошол эле мезгилде
Мен Садыр Жапаровдун ордунда болсом, муну Борбор Шайковду толугу менен алдыруу боюнча маселени көтөрөт элем да. Себеби деген колу кандуу Борбор Шайков эртең дагы кандуу болуп кете турган абалга алып келип калышы мүмкүн. Биз өткөндө эки суроо бергенбиз, бийликке экөөнүн тең жооп ала алган жокпуз. Биринчи талапкер Клара Соронкулова айткан 280 адам азыр түрмөдөн чыкты. Ошолор кимдер? Кайсы мыйзам негизинде чыкты? Кайсы статья боюнча амнистия болду? Себеби азыр парламент жок, амнистия жөнүндө закон кабыл алган жок. Алган жок. Помилование боюнча комиссияда иштеген. Алар кимдер? Чын эле ооруп аткандарбы, жаштарбы, аксакалдарбы, аялдарбы, же кандайдыр бир кылмыштык топтун өкүлдөрүбү? Буга жооп беришибиз керек. Себеби бүгүн мага таластан чалышты. Бизге талапкерлерге кол чогултуп турса, айрым кылмыштык топтун өкүлдөрү коркутуп, үркүтүп элди кол койдурбай атат. Бул түздөн-түз бийликтин кийлигишүүсү. Экинчи маселени жана Анаркелек айтты, 1 миллиард 200 миллион сом жана кредит алгандардын проценттерин кечүү боюнча. Биринчиден, буга өкмөттүн укугу жок, бул мыйзам менен аныкталыш керек. Экинчиден, бюджетте ал көрсөтүлүш керек. Кайсы булактарга? Бүгүн бизде бюджеттик тартыштык 36,5 миллиард сом болуп турганда, кантип ушул финансылык булактарды таба алабыз? 1 миллиард 200 миллион сом. Ушул эки маселе боюнча биз бүгүнкү бийлик органдарынан түздөн-түз жооп алып беришибиз керек. Себеби өкмөттүн түздөн-түз шайлоо тиешеси бар. Дагы ушул тарап кое турган нерсе бар да. Мисалы жанагы чек жерлер берилди. 10 миң, 13 миң. 11.300 жер берилди. Мүрзөлөрдүн түбүндө жерлер бар. Жанагы высоковольтный линиянын астына салынган жерлер бар. Шаардык жана акырчы төгүлүп турган свалкалардык жерлер бар. Бул адам ден соолугуна таасир этет да сөз. Бул кандайчы биз ушул сөз эле добуш алыш үчүн ушундай болуш керекпи? Же биз келечекте мындай саясатты алып барабызбы? Элдин ден соолугу башка болуш керек деген маселечи. Андан сырткары ал бизде градостроительство деген бар, архитектура деген бар. Шаардын өнүгүшү Бишкектики дагы безразмерлүү эмес да, бекитилген да. Иран план бар да, ар бир региондукчу. Айны үчүн мындай бузулду да, ушу шайлоонун алдында муну берилип атат да. Бул дагы подкуп болуп эсептелет керек болсочу. Эмне үчүн мурун чечилбей атып, азыр бул шайлоонун алдында чечилиш керек да. Бүгүн пресс-конференция 3 талапкер келе албаганда. Акшан Жээнбеков сот иши менен күн сайын сотко чакырылат. Экинчи талапкер Курсан Асановдун үй камагына карап чарбы койду. Талапкер. Үчүнчү Бектер Асановдун сот улам созду. Мына ушул жерге келе турган биз 8 өскенге келек 3 талапкерде сот органдары, укук коргоо органдары түздөн-түз кийлигишип, шайлоонун таза, конкуренттүү, мыйзамдуу түшүнө бут тозуп, 3 талапкердин бияка келишисине чоң бөгөт болду да. Ошонун өзү 10 январдагы шайлоонун таза өтүшүнө чоң күмөн санааны жаратат. Аркабызда машинелер жүрөт. Мисалы кече бир ак Toyota жүрдү. 500 четинен чымал адамдын жеке жашоосуна конституциядагы жол бербейт кийлигишкенчи. мындай суроо берип атат тиги Азаттыктан Бакыт Төрөгелди. Садыр Жапаров 600 миң кишинин ошо насыясына пайызына жеңилдик берилет деген маалыматты айтып атат депчи. Бул добуш